Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Жаңы окуу жылыңыздар менен биздин бүгүнкү жолугушуубуз бул Кыргыз билим берүү академиясы жана сырттан биздин атайын адистер чакырылып ошол информатика предмети боюнча мугалимдер менен жолугушууну уюштуруу бул Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин демилгеси менен уюштурулуп жатат. Негизинен бул жолугушуунун максаты ошол информатика предметин окутуудагы айрым бир көйгөйлөрдү талкуулоо, мугалимдерде пайда болуп жаткан бир талаштуу суроолор болсо ошол суроолорго жооп берүү, анан кандайдыр бир дагы маселелер болсо ошолорду бири бирибиз менен алмашып талкуулап чечип алуу максатында ошол жолугушуп отурабыз. Баарыңыздарды ошол жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктайм. Биздин бул вебинардын регламенти менен, программасы менен бир аз тааныштырып өтөйүн. Азыр бир 5-6 мүнөттүн тегерегинде менин презентациям кетет. Мен ошо Кыргыз билим берүү академиясынан Ибирайым кызы Айжан, информатика предмети боюнча адис. Андан кийин Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору, педагогика илимдеринин кандидаты Касымалиев Мурат Усенакунович электрондук окуу методикалык комплекстерди түзүү боюнча өзүнүн баяндамасын айтмакчы. Андан кийин суроо жоопторго кезек берсек, бул сиздер тараптан берилүүчү суроо жоопторго ошо 20-25 мүнөт болот. Андан кийин жыйынтыктайбыз бул вебинарды. Ага чейин сиздер ошол азыр презентация кетип атканда микрофонду өчүрүп коюп турсаңыздар. Микрофондуңуздарды өчүрүп коюп турсаңыздар. Презентациядан соң ошол суроо жоопторго кезек келгенде микрофонду күйгүзүп, өзүңүздөрдү тааныштырып, кайсыл мектеп, аты жөнүңүздөрдү тааныштырып, анан суроо берсеңиздер. Анан дагы бир сиздер менен макулдашып ала турган нерсе, негизи бир топ суроолор кайталанышы мүмкүн да, ошону мындай кунт коюу менен кайталабоого аракет кылсаңыздар да. Суроолор кайталанып кетип атат кээ бир предметтерде, ушундай маселе болду да. Баштай береликпи анда? Негизи бул 2020-2021 окуу жылында ушул информатиканы аралыктан окутуунун өзгөчөлүктөрү деп аталат бул темабыз. Учурда ушул информатика предметин деги эле бардык предметти могул кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу маселеси келип чыкты. Жана бул электрондук окутууну кароо учурдагы маселелердин бири болууда. Электрондук окутууга карата информатика мугалиминин алдында окуу процессин санариптештирүү, окуу материалдарын электрондоштуруу, электрондук журналды иштетүү, санариптик жана коммуникациялык технологиялардын түрдүү ресурстарын эффективдүү колдонулушун камсыздоо, электрондук базаны түзүү, окуучулардын билимдерин аралыктан баалоо, ата энелер менен иштешүү сыяктуу бир нече милдеттер турат. Демек, ушул милдеттерди чечүүдө жана ийгиликтүү, эффективдүү предметти өздөштүрүп окуучуларыбыз кетүүгө сиздерге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Анан бул предметтин базалык окуу планындагы
ордуна токтолуп кетким келип атат. Быйылкы окуу жылга карата базалык окуу планда информатика предмети төмөндөгүдөй орун алган. Окутуу кыргыз, орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн жана гимназия, лицейлер үчүн 5-6, 7-9 класстарга жумасына 1 саат, ал эми 8 класс жумасына 2 сааттан окутулат. Ал эми окутуу өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 5 класстан 9 класска чейин жумасына 1 сааттан окутулат. Базалык окуу планга ылайык информатика предметин өтүүдө эгер окуучулардын саны 30 же андан көп болгон учурда 2 группага бөлүнүп өтүлөт. Окуу планда гимназия мектептери жана мектеп лицейлери үчүн гимназия жана лицей компоненттери сакталат. Бул базалык окуу планын сиздер Кут билим гезитинин 26-июндагы санынан көрсөңүздөр болот. Анан эми бул жылдагы информатиканы окутуунун өзгөчөлүктөрү. Аталган жыл ошол президентибиз тарабынан аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо деп аталды. Демек бул өз кезегинде информатика предметинин ошол окутууга басым жасоо керектигин белгилеп турат. Аталган жарлыкка ылайык балдарды коргоо маселесинде инклюзивдик билим берүү, интернетте балдарды коргоо жана балдардын ден соолугуна кам көрүү сыяктуу маселелердин эске алынышы дагы зарыл болуп турат. Бул окуу жылда информатика предметин окутуунун өзгөчөлүктөрүндө ушул 3 нерсени эске алуу керектиги келип чыгууда. Бул биринчиден электрондук окутууга басым жасоо, аралыктан окутууну ишке ашыруу, балдарды тарбиялоо жана аларды колдоо. Демек, электрондук окутууда сиздер бир нече ресурстук камсыздоого көңүл бөлүшүңүздөр керек болуп эсептелинет да. Биринчиден бул ошол коммуникациялык технологиянын жабдыктары, андан кийин ушул электрондук окутууда жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, компетенцияны камсыздоо жана мотивацияны эске алуу. Бул жерде окуу процессинин жеткиликтүүлүктү, окуу процессинин катышуучуларынын интернет тармагына эркин туташуусун эсепке алуу, компетенция, маалымат ресурстарын пайдалануудагы көндүмдүн болушун камсыздоо. Ал эми мотивация бул окуучулардын өз алдынча билим алууга кызыгуусун арттыруу. Анан жекече окууга мотивациялоо. Аралыктан окутууну ишке ашыруу. Бул учурда санариптик ресурстар, ата-энелер үчүн материалдар, практикалык иштетүүчү, теориялык иштетүүчү материалдар, анан тарбиялык маанидеги материалдардын эске алынышы зарыл. Сиздер ушул информатика предметин өтүп даярдануу үчүн ушул материалдарды эске алып коюшуңуздар ашыкча болбойт. Андан соң балдарды тарбиялоо маселесине келгенде, бул ата-энелер үчүн атайын көрсөтмөлөрдү жана балдарды үйдө отуруп өз алдынча коммуникациялык технологияны пайдаланууда атайын бир көрсөтмөлөрдү ата-энелердин жанагы азыркы социалдык тармактардагы жана WhatsApp группаларга ошол көрсөтмөлөрдү жөнөтүп койсоңуздар, бул дагы ашыкча болбос эле. Анан үчүнчү маселе бул информатика мугалиминин алдында мугалим катары дагы жана мектептеги техникалык каражаттарга, коммуникациялык технологияны башкарууга карата жардамчы же болбосо насаатчы катары өзүнүн милдети турат. Өз ара тажрыйба алмашууну бул жерде эске алсаңыздар, мүмкүн бир кандайдыр бир сабактарды даярдоодо бири-бириңиздер менен өз ара тажрыйба алмашып, атайын ошол информатика группалары бар, областтык, райондук, айылдык мектептердин
информатик мугалимдеринин группалары бар. Ошол группаларда өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды алмашып, бири-бириңиздерге жардам берүүнү эске алсаңыздар. Анан мектептин онлайн окутуу иштерин уюштурууга катышуу. Бул жерде дагы ошол коммуникациялык технологияны башкарууга карата сиздердин жардамыңыздар муктаж болот. Жардамыңыздарга муктаж. Анан кесиптештериңизге, башка предметтик мугалимдерге дагы сиздердин жардамыңыздар көрсөтүлөт. Анан ата-энелер менен иштөөдө дагы сиздер ошол тарбия маселесин эске алып койсоңуздар. Негизинен бул жылда ушул маселелерди карап эске алып, ошол ишке ашырып, айрым бир маселелерди чогулуп чечип, предметти эффективдүү, ийгиликтүү окутуу биздин алдыдагы милдеттердин бири. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анда кийинки сөздү Касымалиев Мурат Усенахоновичке берели. Андан соң анан суроо жоопторго өтөлү. Организатор другой имеет или? Организатор принимает участие в другой конференции. Звуктарыңыздарды өчүрсөңүздөр жакшы болот эле. Анда кошуйт ичине. Бу аз болуп калат го. Мелине жеп коем. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен Касымалиев Мурат, информатик мугалимдери көпчүлүктөр менен тааныш болушум керек, себеби буга чейинки информатика окуу китебинин авторлорунун бирибиз. 5-6 класстын информатика китеби 2018-жылы чыккан, баарыңыздарга белгилүү. Босова, Кузнецов, Россиялык окумуштуулар менен авторлук бирдикте биз китебин чыгарганбыз. Мына 5-6 класстын информатикасы азыр бардык мектептерде, региондордо колдонулуп жатат. Мен айтайын дегеним, азыркы темам электрондук китепти кантип түзүү, колдонуу. Эң биринчи, урматтуу информатиктер, өзүңөр билесиңер, информациялык бир платформа болуш керек. Бул платформа биздин инновациялык технологиялар мектеби лицейинде бар, мурунку номер 5-мектеп. Азыр биз уюштурган, 2 жылдын ичинде уюштурган семинарлар аркылуу бир 10го чейинки мектеп даярдыктан өттү. Мунун ичинен Ысык-Көл областынан бар, Нарын областынан бар, анан Талас областынан мугалимдер менен бар. Санрав системасын эгерде үйрөнөбүз, ошол жерлерде информатиктер окуу китептерин түзөбүз десеңер, биздин мектептин эшиги сиздерге ачык. Биз ошол Санрав системасын кантип компьютерге орноштуруп, настройка кылып, анан бардык окуу китептери боюнча электрондук варианттарды түзүү методдорун үйрөтүп бере алабыз. Кайрылсаңыздар, номер 5-мектепти билесиңер, сайты болсо ncg.kg, же болбосо интернеттен, Google'дан карасаңар, номер 5-мектеп, же болбосо улуттук инновациялык технологиялар мектеби лицей деп ачсаңар, сайты табылат. Айтайын дегеним, биз бардык, азыр биз номер 5-мектептин базасында 1,5 жылдан бери электрондук окуу китептерин түзүп, 45 электрондук окуу китеби бар. Мында электрондук ушул окуу китептер Кыргыз Билим берүү министрлигинин сайтында окуу EduKG деген сайтында Санрав деген шилтеме менен турат. Ал шилтемени бассаңар, онлайн режимде бизде мурун 4-чейректин мазмундары телекомдун серверине жайгаштырылган болчу. Азыр 1-чейректин материалдары мына экранда көрүп атасыздар. 1-чейректин материалдары жайгаштырылды. Информатика предметтери боюнча дагы бүт жайгаштырылган. Анда инструкциясы бар. Кирип эле интернет болсо иштей берсеңиздер болот. Мына инструкциясы чыгып атат. Инструкциясын мында логин пароль user
экөөнө тең user деп набирать этесиңер, 2 окного тең. Андан кийин Whitey деген өзүнүн книги деген бир интерфейсин карасаңар, сол жакта бурчунда просмотр книг деп турат. Мында курстар чыгат. Мисалы үчүн кайсы бир китепти карайлы, 5-класстын информатикасын карайлы. Мисалы үчүн 1-чейрек үчүн азыр бул жерден просмотрда да көрдүңүздөр. Ошондо содержаниясын азыр демонстрация экранга чыгаралы. Мында көрсөңүздөр, ар бир китеп мына Санрав системасында түзүлгөн. 5-класстын информатикасы турат. Кыргыз тили, орус тилинде болуп калыптыр. Азыр кыргыз тилиндегисин дагы жүктөсөк болмок. Азыр шашкандан орус тилдики чыгып калган экен, мейли. Мында ар бир параграф боюнча көрдүңүздөр, презентация, видеоурок, анан компьютерное тестирование. Презентациясы турат. Мисалы үчүн 1-чи сабактыкы. Негизи электрондук китеп ушул структурада түзүлүш керек. Ар бир мазмун боюнча презентациялар болуш керек. Мисалы мен презентациясын жүктөсөм, мына презентациясы кетти. Мына ошентип 1-чи сабактын темасы, презентациясы жүрүп атат. Андан кийин видеоурок. Тема нашего урока – предмет Ушул тема боюнча видео сабак бар. Андан кийин компьютердик тестирлөө дегенде биз буланочный вариантын коюп койдук. Китеп менен таанышат. Андан кийин үстүндө ссылка турат, компьютерное тестирование, орусча вариантын жүктөп алыппыз, азыр шашкандан. Кыргызчасы да бар. Компьютердик тестирлөө. Муну бассаңар атайын система чыгат. Анан биз жанагыны тандайбыз. Мисалы үчүн биз 5-классты жүктөгөнбүз. 5-класстын информатикасынын 1-чи тести. Эми орусчасы жүктөлүп калгандан РУ деп орусчасын тандайлы. Мына мындай интерфейси чыгат. Бул онлайн режимде. Бир эле информатиканыкы эмес, урматтуу информатиктер, эгер силер Санрав системасын ошол мектепке киргизебиз десеңер, биз Санрав системасын ошол мектепте кандай иштеш керек, башка предметтер боюнча көрсөтүп беребиз. Мында эми келгиле, ылдам эле жооп берели мунун суроолоруна, ответить дейбиз. Муну ар бир информатик билесиздер. Ответить, допустим, что можно отнести к признакам свойства. Кечиресиз, сайтты жазып коесузбу? Сайт жакшы көрүнбөй калыптыр. Сайт. Ушуну копировать этип жөнөтүп коюңузчу суранычы. Хорошо. Азыр мен тиги эмеге чатка таштап коем. Чатта биз жокпуз, конференцияга эле жиберип коесузбу? Ушу азыркы эле конференция. Эң аягында жөнөтүп коеюн. Мына ошол система, эми жооп беребиз. Азыр аягына чыгарып коеюн мен. Аягына чыгарып коеюн. 10 суроо болот. 10 суроонун 5-өсүнө жооп берем. Мен навгат эле жооп берип атам. Кийин өзүңүз билбейсизби деген суроо болбош керек. Ар кандай варианты чыгып калышы мүмкүн. 30? 30 суроо экен. Эми мына ушундайда аягына чыкканда жыйынтыгында экранга чыгып берет дагы. Мына ошол жыйынтыкты азыр деле онлайн режимде бардык предметтер боюнча ар бир мектеп пайдалана алат. Ушул жерден соткага, телефонго тартып, ошол предметнике жиберсе, ал баасын коет да журналга. Нетинге информатика бул жерде бардык азыр эме кылбай атат да. Ошону ачылышын чыгарып атат. Документи деген урматтуу информатиктер, эфир аябай шумдуу болуп атат. Мына ушунда эгерде аягында мен айтып кетейин деген сөзүм, эгерде электрондук китептерди түзөбүз деп кызыксаңар, биздин мектепке келгиле. Биз болгон предметтер боюнча электрондук китептердин варианттарын жазып бере алабыз. Аны окуучуларга жеткизсеңер, өз алдынча иштөөгө электрондук окуу материалы болот. 5-6 класстын информатикасына ар бир сабакка, жалпы орто мектепке электрондук колдоосу мен көрсөткөндөй даяр. Эмнеси даяр? Ошол мазмун параграф болуп, мазмун боюнча берилген презентациясы, аудио-видео материалдары, компьютердик тестирлөөсү. Азыр биз
Номер 5 мектептин коллективи, биз автордук коллективбиз, информатика предмети боюнча 7-8-9 класстын информатикасын түзүп атабыз. Мына ошондо дагы ошол ар бир сабактын презентациясы, аудио, видео материалдары, компьютердик тестирлөөсү бар. Мына ошону биз сентябрдын айында, октябрдын башы кадимки режимге окуу өткөндө биз мектептерге апробацияга жиберелик деп жатабыз. Мугалим даяр окуу материалдарын алып, ошол окуу материалдарын окуу процессинде апробациядан өткөрүп, кандай деңгээлде бааланат деп өз оюңарды айтасыздар. Бирок бул мен ачыгын эле айтып коеюн, 7-8-9 класстарга арналган окуу китептеринде информатика боюнча соавторлукта Босова Людмила Леонидовна, Кузнецов Александр Андреевич бар. Бул билесиңер, Россия билим берүү системасындагы информатика предметтеринин авторлору. Биз ошол багытта, ошол мазмунда кыргыз тилиндеги, Кыргызстанда кыргыз тилинде, орус тилинде, тажик тилинде, өзбек тилинде информатика предметин жазып даярдап атабыз. Бул болсо, мен айтып коеюн, дагы бул жылы жаңы стандарттын негизинде 2 окуу программасы бекитилген. Жалпы орто мектептер үчүн бир вариант, анан автордук программа сунушталды. Жалпы орто мектептерге бул фонд Сорос тарабынан жазылган окуу китептери мына сентябрга даяр болот дедилер, бир аз кийин кечигип атат, даяр болуп келет. Мен айтайын дегеним эмне, урматтуу информатик мугалимдер, жерлерге барганда, мисалы үчүн мен сиздерге көрсөтүп койсом болот. Россия билим берүү системасында 6 альтернативдик ОМК бар. ОМК, окуу методикалык комплекси. Мейли информатиктерге биз даярдап атабыз. Вот фонд Сорос тарабынан жазылган китептердин дагы көп артыкчылыктары болушу керек. Силерге окуу материалдары, календарь тематикалык планды кайсы альтернативдик варианттагы окуу китептери ыңгайлуу болсо, ошону силерге биз тандоого коюп атабыз. Кайсынысы жакса, ошону акырындап колдоно бересиңер да. Эгерде ошол эле 7-8-9 класстын дагы бир нерсени айтып коюшум керек, урматтуу мугалимдер, информатик мугалимдери. Бул көбүн эсе тапшырмалар, окуу материалдары Россиялык билим берүү системасындагы предмет, информатика предметинен алынгандыктан тапшырмалары чындап келгенде окуу процессинен апробация өттү деп айтсак болот. Себеби ошол эле материалдар, окуу материалдары Россия билим берүү системасында 3-жыл окутулуп атат. Ошон үчүн эч качан коркпостон, эгерде силер Бишкекке келип каласыңар, кандай катта болсо номер 5 мектепке келсеңер, 7-8-9 класстын окуу материалдарын биз бере алабыз. Ошол презентацияларын, аудио, видео материалдарын, ошол мазмунга түзүлгөн компьютердик тестирлөөнү азыр аралыктан окутууда биз билбей жатпайбызбы? Компьютерлик тестирлөөнүн тапшырмаларын түзүү өтө кыйын. Ошондо даяр мындай электрондук окуу материалдарын берсек, сиздер окуу процессинде жеңил эле колдонуп, кайтарым байланышта окуучулардын билим берүү, билим деңгээлинин сапатын көтөрө аласыңар да. Анан мен дагы бир нерсе дагы жыйынтыктап айтып коеюн деп атам. Урматтуу информатика мугалимдери, эч качан бир ыктай ойлонуу жасабаш керек. Бизде окуу материалы канчалык көп болсо, мисалы үчүн 5-класс болобу, 6-5 5-тен 11 класстарга чейин биз ошо сапаттуу деңгээлдеги мазмунду тандап алып өзүбүзгө жаккан. Анткени информатика предмети боюнча жакында берилди тизмеси, кайсы адабияттарды колдонсо болот деген. Ошондо Босовода бар, баштаган биздин 5-6 класстыкы бар. Анан 2015-жылы чыккан 7-8-9 Орускулов, Касымалиев авторлугунда дагы чыккан китептер бар. Мына ошолордун кайсы оптималдуу мазмуну силерге жакса, силер ошол календардык тематикалык план боюнча, мынагы мен айтып атам, электрондук китеп түзүү системасын эгер үйрөнүп алсаңар, өзүңөр түзүп, ар бир мугалим, бул мезгилдин талабы, урматтуу информатиктер, урматтуу башка предметтин мугалимдери катышып отурсаңар, бул мезгилдин талабы. Ар бир мугалим өзүнүн окуу китеп окутуп аткан предмети боюнча электрондук варианттарын түзүп чыгыш керек. Окуу методикалык комплексин түзүп чыгыш керек. Жылык аны толуктап туруш керек. Бул эмнеге арналган? Бул болсо, бул окуу электрондук материалдары окуучулардын өз алдынча иштөөсүн өнүктүрүүгө багытталган. Мен дагы айтып кетет элем, Кыргыз билим берүү академиясында биздин улуу педагогубуз Исак Бекбоевич айтып кеткендей, мугалимдин окуучулардын алдындагы эң биринчи милдети бул окуучуларды өз алдынча иштөөгө үйрөтүү болуп саналат.
Демек биз электрондук окуу китептердин жардамы менен мен ойлойм биз окуучуларыбыздын билим сапатын жакшы мазмундагы, жакшы сапаттагы окуу электрондук материалдарды иштеп чыгуу менен өстүрө алабыз. Менин кыскача айтайын дегеним ошол, дагы жыйынтыктап айтып кетсем, эгерде кандайдыр бир жардам керек болуп калса, электрондук китеп түзүү системасын алуу боюнча, ошону системада иштөө боюнча ошол платформада эч кандай эмеси жок, биз эч кандай акы албайбыз, акча талап кылбайбыз. Келсеңер биз график түзүп, биздин ошол мультимедиа лабораториясында электрондук китеп түзүп жаткан информатика мугалимдери силерге өзүнүн жардамын берише алат. Менин кыскача айта турган сөзүм ушул. Мурат Сенаконович, эми кезекти биз суроо жоопторго берсек, суроо жоопторго өтөлү, кандай суроолор болуп атат, кандай көйгөйлүү маселелер болуп атат, ошолорго бир аз жооп берсек. Сурооңуздар болсо берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Бере берсем болобу суроо? Саламатсыздарбы? Тааныштырып өтүңүз. Мен Кемин районунан Кичикемин орто мектеби, Юнус Алиев атындагы Кичикемин орто мектебинин информатика мугалими. Электрондук күндөлүк китеп боюнча суроо болуп атат да. Биз ошол электрондук китепти жана сайтына кирип, ачып, колдонуп окуучуларга жана тест немелерин бере берсек болобу же ал платныйбы кандай? Окуу education сайтына адрес жазам, биз айтабыз болот сөзсүз түрдө. Бул эч кандай акы алынбайт. Бул oku.edu.gov.kg деген сайттан ачып алып эле. Санрав деген экранды карасаңыз демонстрация болуп атпайбы ошол жерден? Менден чыкпай атат да, бир жолу кайталап берип коесузбу? Чатта карасаңар, чатка жазылган. Жөнөткөн чат. Рахмат анда. Мынакей көрдүңүзбү? Ушул сайтка кириңиз, же болбосо oku.edu.gov.kg деген сайт бар. Ошол жерде Санрав деген шилтеме турат. Ошол шилтеме аркылуу кирип эле ачып алып окуй берсеңиздер болот. Же ушул телефон сайт менен. Ушуну обязательно установка кылыш керекпи, кечиресиз? Же ушу сайтка кирип туруп эле уже алы окута берсек болот? Установка болбойт. Бул жерден сайттан эле ачып алып эле, ошол жерден ар бир класстын материалы турат да, ошону ачып алып эле керектүүсүн тандай алып пайдалана берет. Орус класстарга да бар да, орус класстарга, кыргыз класстарга. Орусча, кыргызча, ооба. Рахмат. Рахмат. Так, урматтуу коллегалар, бул биздин улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин сайтында ncg.kg дагы бар. Бул ссылка шилтеме edunlc.kg деген. Мында биз кыргыз тилдүү предметтерге ыңгайлаштырылганбыз, бирок информатика 5-6 класс орус тилинде полностью турат, ошону колдоно берсеңер болот. 7-8-9га жокпу? 7-8-9 кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде, рахмат. Могу информатика 5-6 класстар кыргызчасы барбы? 5-6 класста информатика кыргыз тилинде бар, турат сайтта карасаңар. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламат. Ушул 5-6 класстардын кыргыз тилиндеги видео сабактары жокпу? 5-6 класс информатика боюнча сурап атасызбы? Ооба, информатика боюнча видео сабактар. Видео сабактарынын баарысы бар. Бирок орус тилинде 5-6 класстыкы бир нече сабактардын видеосунун кыргызчасы бар. Рахмат, чоң рахмат. 5-6 орус тилинде, ал эми 7-9 кыргыз тилинде. Саламаттар, ошо ичиндеги маалыматтарды биз көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгү барбы же только сайттан онлайн режимде иштейбизби? Суроодагы мен берилет деп ойлогом. Урматтуу атыңыз ким, тааныштырган жоксуз өзүңүздү? Тааныштырып кетсеңиз.
Мен Нарын району Жалыс Терек айылы Рысбек Усбалиев атындагы орто мектеби Абдыбилиев Саламат. Саламат. Мындайда, эгерде Бишкекке көп эле катты айтып болушуң керек, номер 5 мектепке келсең, биз материалдарды көчүрүп бере алабыз. Бирок сайт боюнча бизде видео, анан презентациялар аябай оор болгондуктан, бир эле китептин сайттагы салмагы 4 гигабайтка чейин жетип кетип атат да, ошон үчүн сайттан көчүрүүгө оор болот да силергечи. Бишкекке каттаганда сөзсүз келип кеткиле, биз силерге болгон ошол окуу электрондук колдоосун толук түрүндө көчүрүп бере алабыз. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Биз муну башында эле былтырдан 2016-жылдан 18-жылдан баштап көчүрүп берип атабыз. Чоң рахмат ошо. Эгерде Азамат, сен эгерде берки Жамбулак деген айылга өтсөң, ошол мектепте полностью электрондук вариант бар, көчүрүп алып кете бересиң. Чоң рахмат агай. Мүмкүн экен. Сузак району алып койду. Чөп кетти, баша билем пластонон менен. Запись немесе убакыт аз калды да. Сүйлөй бериңиз. Сүйлөп атабыз. Сузак району Мичурин атындагы орто мектеп. Азыркы сиз айтып аткан видеолорду район кылып уюштуруп жөнөтсөңүздөр болбойбу? Биз өзүбүз бул жактан акчасын топтоп эме кылат элек, алганга аракет кылат элек. Муну түштүктөн бара албайбыз деп райондан чыгып атасыз. Сузак районунун өзүнчө бөлүмү башчысы барбы? Ошого мен бергем, ошол адамдын азыр ысымдарын эсимде жок. Олимпиадага келген болчу 2018-жылы 19-жылы бизде жанагыдай болуп калбадыбы? 2018-жылы Олимпиадага келгенде Жалал-Абад, Ош облусуна, Баткен облусуна мен полностью көчүрүп бергем. 5-6 класстын видео сабактарын толугу менен, китептерин. Ооба, методисине. Ошол жака кайрылсаңар эле азыркыга чейин ошол компактты ошо жазылып барган боюнча эле жатат болуш керек. Ол акысыз, бул сатып албаңыз. Ал киши сатам десе мага айтсаңыз, анан мен бул жактан айтайын, бекер. Бүт баары бекер. Демек, райондук билим кайда кайрылсам болот экенмин да? Мектепке. Биз бияктан бекер жазып беребиз да. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жетебиз райондук билим берүү бөлүмүнөн Нуржан Аскаровна. Айжан эжей, сиздин китептериңизди биз алып окуп атабыз, көп информатика предметине колдонуп атабыз. Колдонмо дептерлериңиздер абдан жакшы. Азыр практика жүзүндө биз практикалык көп эмгектер жасап атасыздар. Анан Айжан эжей, сиз менен дагы жекече сүйлөштүм эле. Жанагы эки план, календарный тематикалык план, мына азыр баардыгын эле көйгөй ошол болуп атат. Видео сабакты материалдары Соростун китеби менен берилип атат. Анан кайсыл календарный планга токтолдук? Орускуловдукуна кеттикпи же Соростун китептерине ошол боюнча жооп берип койсоңор? Азыр жалпы Кыргызстандагы мугалимдердин көйгөйү болуп атат го ошол. Рахмат сурооңузга, Нуржан Аскаровна. Негизи ушул суроо көп берилип атат да, буга чейин август методикалык окуулар болуп өтпөдүбү? Ошол жерде ошол окууларга да катыштым. Ошол кайталанган суроолорчулар болуп атат да. Биринчиси бул кайсыл календардык тематикалык планды пайдалансак болот. Экинчиси ошол учебниктер боюнча, үчүнчүсү ошол программа боюнча ушул суроолор кайталанып атат да. Биринчи ошол программа боюнча айтып кете турган болсом, негизи ошол Кыргыз билим берүү академиясынан 29-майда жалпы билим берүүчү орто мектептер үчүн окуу программасы, информатика предметинин окуу программасы бекитилген. Андан кийин ошол автордук программа бекитилген. Ошол фонд Сорос тарабынан түзүлгөн китептердин негизинде ошол программа түзүлүп, ошол автордук программа бекитилген. Негизи жалпы билим берүүчү орто мектептердин окуу программасы бул КАО тарабынан бекитилип, жалпы мектептер колдонуп атышат. Бул эки программаны алып сиздер колуңуздарда кайсыл материалдар бар, ошону карап мындай пайдалансаңыздар болот да. Анан календардык тематикалык пландар боюнча дагы
ошол фонд Сорос тарабынан түзүлгөн календардык тематикалык пландар мугалимдер алышыптыр. Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан түзүлгөн дагы календардык тематикалык план бекитилип, ал планды дагы мугалимдер алып иштеп башташты. Ушул эки календардык планды алып сиздер бир мындай орток план түзүп алсаңыздар дагы болот. Эки пландын кайсыл план сиздердин материалдарыңыздарга туура келип атат класстар боюнчачы, ошону дагы байкап көрүңүздөр. Негизинен календардык план бул мугалимдин өзүнүн жеке багы түзүп ала турган, чыгармачылыгы менен пайдалана турган планы да. Биз болсо ошо болжолдуу бир мугалимдерге ориентир болсун деген максатта түзүп бергенбиз. Ошол планды алып азыр колдонуп атышат. Аны ошол Кыргыз билим берүү академиясына кайрылып алсаңыздар болот да. Дагы бир суроо. Рахмат Айчинчи. Рахмат. Ысык көл областы Ак Суу районунан Туманов мектебинен. Ошол Сорос фондунун түзүлгөн китептеринде программалоо тили Python тили менен түзүлүптүр да. Мисалы бизде кээ бир мугалимдер ошол Python тилин окубагандар бар да. Амина, сурооңузга түшүндүм. Негизи ушул суроо дагы кайталанып атат. Кайсыл программалоо тилин колдонсок болот депчи. Кээ бир мисалы мугалимдер C++ду үйрөнүп башкан, кээ бири Pythonду үйрөнсө, кээ бири Pascal менен азыркыга чейин колдонуп атабыз. Бирок мугалимдер Pythonго өтө элек болуп атат. Негизи программалоо тили бул окуучулардын программалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү болуп эсептелет да. Сиз кайсыл тилде болбосун, бир программалоо тилинде дагы бир чектөө болбош керек. Ал кандай программалоо тили болбосун, ошол окуучунун программалык мышлениясын өнүктүргөнгө жардам берсин. Акырындап, бирок ошол акырындап Pythonго өтсөңүздөр кийинки жылыбы же болбосо жарым жылдыктан кийинби айтор азыр кайсыл программалоо тилин өтүп баштап ошого даяр болсоңуздар, ошону өтө бериңиздер, ага чектөө жок. Ошол мисалы бизде олимпиада көбүнчө ошол Python тили менен болот, быйыл Pythonго өткүлө деп жатат да, анан ошол информатик мугалимдерди ошо Pythonго окутканга кандай окутса болобу дегеним го. Мен мисалы Python тилинде иштей албайм да. Pascalда иштейм, Pythonду иштей албайм. Ошону кандай кылсак болот? Мындай, мен олимпиада кандай дайындайм? Толуктоо иретинде айтып коеюн. Дагы эле номер 5 мектепке келсеңиздер, биз Pythonду 3-жылы өтүп атабыз уже. Методикалык колдонмолор бар. Кандай үйрөнүш керек экенин биз 7-8-9га жазып чыктык Python тилин. Мына Босова менен бирдикте, Людмила Леонидовна менен. Ошондо бизде окуу материалдар бар. Эгерде келсеңер, биздин информатиктер Бишкекке келип турасыңар да, каттап турсаңар, келсеңер, Python тили менен кантип иштеш керек экенин болгон материалды биз бере алабыз. Олимпиадалар Python тилинде, C++ тилинде өткөрүлөт. Бирок ошол именно ошол программалоо же Pythonго сөзсүз өтүшүңөр керек деген же мындай талап болбош керек да. Дагы бир толуктап кете турган нерсе, урматтуу информатиктер, объектно-ориентированное программирование бул атайын ошо программалоо каражаты болуп эсептелет. Ошондуктан Python бул объектно-ориентированное программалоо тилине кирет. Ошого байланыштуу Pascalда өтүп атсаңыз, же Basic'те өтүп атасызбы, же башка тилде өтүп атасыңарбы, акырындык менен кыйынчылыгы жок, Pythonго өткүлө. Pythonго өткүлө, бизде окуу материалдары жетиштүү. Номер 5 мектепке келсеңер, биз камсыз кылып бере алабыз. Азыр кийинки суроо могул чатта турат да. Минтип суроо мындай суроо дагы кайталанып атат. ТВ сабактар, телесабактар менен биздин календардык тематикалык планыбыз туура келбей атат. Ушуну кандай кылсак болот деген суроолор болуп атат да. Мындай телесабактар негизинен багыл бөлүмдүн негизин окута турган сабактар болуп тартылды да, мына багыттоочу, жалпылоочу болуп тартылды да. Сиздер ошол главага мисалы 6 саат бөлүнөт же 10 саат бөлүнөт, ошол 10 саатты сиздер кайра толуктап өткөнгө туура келет да. Ошол телесабак менен чектелип калып, ошо менен бүттү дегенден алыс болушуңуздар керек. Аны толуктап кайра мүмкүн ошол телесабакка кошумча сиздер өзүңүздөр материал даярдап же сабак тартасызбы, ошону эске алыңыздар.
Саламаттарбы, кайрадан эле Абдыбилиев Саламат, Нарын району Жалыс Терек айылы. Сиздерге мындай сунуш кылсак кандай болот? Райондук билим берүү бөлүмдөрү менен сиздер сүйлөшүп, ар бир райондон бирден мугалимди дайындап жиберип, ар бир эле мугалим мисалы барып сиздерден консультация алып келгенге мүмкүнчүлүк жок да. Ошо райондон бирден мугалими келсе, ошолор сиздерден консультация алып, сиздерден окуудан өтсө, келип райондогу мугалимдерин кайра үйрөтүп окутканга. Ошол жагын карасак кандай болот? Негизи неме туура, негизи бул сурооңуз туура. Мен бул суроону жазып алдым. Муну эске алып, биз билим министрлиги менен Кыргыз билим берүү академиясында кеңешип, бул сурооңузду эске алалы, мен жазып алдым. Рахмат. Уюштурса негизи болот ооба. Онлайн түрүндө уюштурса деле болот Канжанжей. Онлайн Болот. түрүндө онлайн болот атта. Болот, болот. Переквалификация кылыш керек болот атта мугалимдерди. Окутуп билбегендерди үйрөтүп. Мисалы, 5-мектептен ушундай заказ кылып, кандайдыр бир ушундай кылып алсак болобу? Мисалы, Бишкекке барганга шарт болбой калса деген да. Доставка кылып, ушундай кылсачы болобу? Каалаган нерсени уюштурса болот. Бул суроого деле мен жооп берейин. Эгерде силер эмнени каалайсыңар, биздин дарекке жиберсеңер, эгер ошол келе турган сиздерге жеткирип бере турган адам макул десе, келсе биз жазып беребиз, кайра сизге жетет аманатчы. Ошондой кылсак деле болот. Берде берсеңиз болот сурооңузду. Саламатсыздар, Айжан, угуп атасыңдар? Ишиңе ийгилик. Биз Актала районунда Мусабаев атында орто мектебинин информатика мугалимимин. Жумушту дептерлериң бизге аябай бир жакшы жардам берди. Көп нерсени үйрөтүп атасың. Анан дагы ушул эмеде электрондук жумуш дептерлерди сайтка жайгаштырам дедиң эле, аны кайсы сайттан тапсак болот? Рахмат сурооңузга. Негизи биз жана Мурат агай дагы айтып өттү. 7-8, 9 класстардын УМКсын даярдап атабыз да. Ошол жерде ошол жумушчу дептерлери электрондук коштоолор менен толук комплекс кылып иштеп чыгып, мугалимдерге жеткирели деген максатыбыз турат. Буюрса, аны бул алдыдагы ишибиз, дагы бир аз убакыт керек. Сурооңуз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Сурооңуздар болсо бере берсеңиздер болот, убакыт өтүп атат. Башка сурооңуздар барбы? Ошо программалоо тилин үйрөнсөк жакшы болот эле, баары эле билбейт да, мисалы мугалимдерди. Кандай үйрөнсө болот? Бул маселеге дагычы жана агай да айтып кетти. Негизи бул Python программалоо тилин үйрөтүү боюнча мугалимдерди абдан суроо талап көп да. Биз муну ушул улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейи, азыркы мурунку 5-чи мектеп. Анан Кыргыз билим берүү академиясы биргеликте ушул маселени алдыда чечели деп пландаштыралы. Негизи суроо талап көп болуп атат Python программалоо тилин үйрөтүү боюнча. Акбермет, суроого дагы толуктоо иретинде азыр биз ошол методикалык колдонмо жазып атабыз Python тили боюнча. Бүтүп калса биз ошол методикалык колдонмону берелик. Эми өз алдынча иштеп деле үйрөнүп алса болот да. Силер башка кайсы программалоо тилин билсеңер, мисалы үчүн Pascal менен иштеп жүрсөңөр, Pythonго өтө оңой эле болот. Анда дагы өзүнчө атайын ошол программалоо тилинде эгерде тажрыйбалуу болсо, информатика мугалими акырындап ошону структураны окуп чыгып эле өз алдынча үйрөнсө болот. Буга биз ошол Босова Людмила Леонидовна менен бирдикте
методикалык колдонмо жасап атабыз. Python программалоо тили боюнча бүтө эле деп калдык. Ошону эгерде ушул бир чейректин ичинде болбосо дагы аягында бүтөбүз, Кудай буюрса. Ошондо дагы биздин жанагы сайтка чыгып телефондорубуз турат, NCGKG деген биздин улуттук инновациялык технологиялар мектебинин сайтына чыгып бизге чыксаңар, же болбосо келип калсаңар Бишкек тарапка кирсеңер, биз полностью консультация берип, анан кантип өз алдынча үйрөнсө болот, ошол окуу материалдарын беребиз да, программалоо тили боюнча, именно Python боюнча. Рахмат. Чатта мындай суроолор бар экен. Кыргыз тилинде информатика предмети боюнча кыргыз тилиндеги материалдар кичине азыраак болуп атат, ошондон жардам бересиздерби дегендейчи. Негизинен кыргыз тилиндеги материалдар бар. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмолор, кошумча окуу материалдар, окуучулар үчүн жумушчу дептерлер кыргыз тилинде материалдар бар. Сурооңуз барбы? Бишкектен кандай кылып алсак болот? Дагы бир кайталап койсоңуз сурооңузду. Биздин жумушчу дептерибизди биз көрө элек экенбиз, кандай кылып алсак болот? Нарын району. Ооба, Кыргыз билим берүү академиясына келсеңиз, мен байланыш телефондорум турат, ошол байланыш телефондорго чалып, байланышсаңыз болот. Интернет боюнча маалымат. Саламатсызбы, Айжан? Мен презентацияны өчүп. Ошол жерде бар болчу да. Азыр могу экранга чыгат, мен байланыш үчүн. Биринчи жылда канча эле бул эчтебечи маалымат. Саламатсызбы, Айжан? Сизден сураса болобу? Мо Соростун китептери 7-8 класстарга качан чыгат? Негизи жакында чыгат, буюрса. Региондорго качан келет? Шаардын мектептерине берилеби? Жок, жалпы мектептерге берилет. Жалпы региондун, республиканын мектептерине. Анткени биз 5-6 класска Орозкуловдун китеби менен, анан 7-8-9ду Соростун китеби менен электрондуу китебин жүктөп алып, ошо менен окутуп атабыз. Азырынча ооба электронный вариант немеде сайтта турат. Азырынча электронный варианттын жакында буюрса чыгат. Министрлик тарабынан кабылданып, тендер өтүп, ошол азыр ошол чыгуу процессинде жүрөт да. Твое же лицо надо, чтобы Андан экинчи суроо. Олимпиадага ошо Сорос китеби менен олимпиада өтөт дейт. Ошо чынбы? Олимпиадага мен сиздерге айтып коет, олимпиадага түзүлүүчү тапшырмалар бул мектеп программасынын негизинде, бирок башкача ал Соростун китеби боюнча түзүлбөйт. Ал орто мектепке жазылган информатика предметинин мазмунуна жазылган китеп. Ал олимпиадага даярдабайт, ал окуу предметинин мазмунуна даярдайт окуучуларды. Эгер олимпиадага даярдайбыз десеңер, анда башка бир ошол олимпиаданын атайын тапшырмалары бар, китептери бар, ошолорду окуп даярдаш керек да. Рахмат. Чатта суроо турат, ушул эфир сакталабы? Ооба, сакталып, биз ошол академиянын, Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына жүктөйбүз, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Башка сурооңуздар барбы? Кичине катуураак. Мүмкүн болсо 5-чи мектепке барсак, Python тили боюнча ошол окуу, колдонмо материалдардан жардам бересиңерби жана мен туура Сөзсүз беребиз.
сөзсүз беребиз, чай коюп беребиз, тамактандырабыз, анан бүт баарын үйрөтүп беребиз. Бекер беребиз окуу материалдарын баарысын. Кечиресиз, кайсы убакытта барса болот ошо бош убакыт? Эртең мененки саат 8-ден кечки саат 7-ге чейин. Рахмат. 6-күнү да иштейбиз. Geçirip koyuz Murat Hüseyin Akunoviç. Sizge суроо. Айтыңыз. Мадина Бозбулуң айылы. Мо питон тилин региондорго келип эле окутуп же онлайн эле окутсаңыз. Шарты барбай да бардык эле. Эми мындай да ар кимдин өзүнүн ички кандай айтсам, мотивациясы дейбизби, ынтызарлыгы дейбизби. Ар бир мугалим эгерде кааласа, мен ушундай суроо бербей эле YouTube'дан карап туруп эле питонду үйрөнүп алат болчумун да. Мисал үчүн да, эгер силер уюштуруп бер десеңер, кыргыз тилинде десеңер, номер 5-мектепке келгиле, биздин мугалимдер, информатиктер билет, чогуу олтуруп үйрөтүп берет, окуу материалдарын берет, өз алдыңызча үйрөнүп баштайсыз. Ар бир мугалимдин өздөштүрүү ылдамдыгы ар башкача да, туурабы? Анан бирөө кеч үйрөнөт, бирөө тез үйрөнөт дегенде, бирөөнүн базасы жакшы, бирөөнүкү орто дегенде, ошого жараша биз окуу материалдарын берсек, өз алдынча үйрөнүп алган бул методика жакшыбы деп ойлойм да. Менин советим, ар бир информатик мугалим кайсы тараптан сылабый болсо, YouTube'дан болобу, башка источниктерден болобу, интернеттен карап, бизден алып толуктап материалды өз алдынча үйрөнүп, анан окуучуларга үйрөтсөңөр, бул эң жакшы этап деп эсептейм. Үйрөнгөн эч качан кеч эмес. Жашка карабайт, канча болсо да. Ойлойм да, семинар тренинг болсо сертификат берип өзүңөр окумаксыздар. Амансызбы? Биз 2 жыл, 3 жыл мурун сиздин 5-чи гимназияга барып, Санрав программасы боюнча окуганбызда, бирок унутуп койдук да, аны менен постоянно иштебегендигибиз үчүн. Ошону биз YouTube'дан көрө алабызбы видеолорун? Кандай кайра өздөштүрүп кетсек болот? Мындай болот да. Эгерде мурун келип үйрөнсөңөр, анан колдонбой атсаңар, буга күнөөлүү өзүңөр, бирок кантип самостоятельно үйрөнүп алса болот. Ну, загружайте интернет, sanrav.ru, заходите в сайт, это российский сайт, и там обучающие все видео, фильмы размещены, и там и загружаете, и начинаете изучать полностью. А там онлайн режиме в YouTube есть полностью. В этой системе на сайте у них Санрав обучающие все программы загружены. Допустим, как редактировать электронный учебник, как компилировать, как запускать Санрав Тест Office Pro, как редактировать тестовые вопросы, как Санрав веб-класс онлайн режиме загружать третью систему. Барыстың бар жайгашкан иштесеңер болот. Муну өз алдынча эле иштесеңер болот. Бизге келип үйрөнгөндө, мисал үчүн бир эле мисал айтып кетейин. Дафка деген жеке мектеп бар. Ошо Айнур эже деген жетекчиси бар. Бизден Санравты келип информатиктер менен өзү кошо болуп келип үйрөнүштү. Азыркы кезде бүт мектеп Санрав боюнча электрондук китептерин жасап, онлайн жана кайтарым байланышты Санрав веб-класс менен уюштуруп атышат да. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн баягы керектүүсүнө жараша канча деңгээлде зарылчылык ошону үйрөнүш. Ошого карата эле үйрөнүп алса болот да. Акчасы болсо, мен айттым, лицензиясы 11.500 рубль турат. Сом менен рубльдин айырмасы жок. Эми 11.000ди мектеп чогултуп берет болуш керек лицензияга. Лицензиясын ошол мектептен туруп эле, сайтка кирип туруп эле, договор түзүп, анан акчасын жанагыдай азыр электрондук кошелек менен жиберсеңер эле, лицензиясын силерге электрондук почтага берет. Анын лицензиянын номерлерин, логин, паролин киргизип коесуңар, программанын өзүн интернеттен көчүрүп аласыңар. Мына ошол менен эле Санрав системасы иштеп баштайт мектебиңерде. Эч кандай кыйынчылык жок. Негизи суроолор кайталана баштады, убактыбыз дагы аз калып баратат. Бул вебинарды кичине жыйынтыктап, мындай деген суроо бергим келип атат да. Информатиканы окутуу боюнча ошол сиздерде окутуу ошол информатиканы жакшыртуу боюнча бир сунушуңуздар барбы сиздердин?
кандай сунуш берет элеңиздер? Мүмкүн Кыргыз Билим Берүү Академиясына, мүмкүн окуу китебинин мынакей автору отурат Мурат Усейн Акунович. Сиздерде кандайдыр бир сунуштар, пикирлер барбы? Урматтуу информатика предмет мугалимдер, мен кайрылуу жасайын дедим эле, мындай элечи жеке. Өзүмдүн баягы иш тажрыйбама байланыштуу мен ойлоп атам, ар бир информатик мугалим, мектепте иштеген информатик мугалим ошол электрондук китептерди түзүү жумушу боюнча генератор болуш керек да, авангардта туруш керек. Анан мен айткан жанагы электрондук окуу китебин түзгөн платформаны сөзсүз түрдө үйрөнүп, аны программалоо тилинин кереги жок, аны үчүн аябай күчтүү программист болуунун кереги жок. Бүт предмет боюнча ошо компьютердик тестирлөөнү кайтарым байланыштуу уюштуруп, электрондук окуу китептерин уюштуруп, мүмкүн номер 5 мектептин мугалимдеринен силердин араңарда бир жакшы мугалимдер болсо, ошонун мазмунун түшкөн жакшы мугалимдер чыгат. Ушундай бир пикир алмашып, предметтердин мазмундары боюнча биз алмашсак дейбиз да, дайым эле биз түзүп берип, анан силер даяр нерсени колдонбойчу. Ошондо мына Айжан эжебиз айтып атат, урматтуу информатиктер, ушу информатика предмети мазмунун канчалык деңгээлде кантип жакшыртабыз? Бизге 2 эмес, фонд соорос эмес, дагы мүмкүн дагы бир 2-3 авторлук коллектив информатика китебин ошо даярдап берсе, альтернативалык мазмун болсо информатика предмет тандоо болот да, кайсы жерде мазмун жакшы болсо ошону көрөбүз. Биз эч кандай мындай бири-бирибиз менен информатиктер кылмашка барбашыбыз керек, наоборот, тескерисинче кандай ошонун негизинде улам билим сапатын, улам электрондук мазмунду жакшыртуунун үстүндө иштешибиз керек да. Менин айтайын деген ошол. Мен кыйынтыктоочу ошогочу общий группа түзүп койсо болобу, мындай маалымат алып туруш үчүн, ушу информатиктер боюнча общая группа или WhatsApp'танбы или кандай? Макул, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын атынан ошол информатиктердин группасын түзүп, анан байланышып туралы. Негизи бул вебинардын максатына жеттик окшойт. Катышканыңыздарга убакыт бөлүп, ушинтип отурганыңыздарга чоң рахмат. Предметти жакшырталы деп күйүп, бир оптимисттик ойдо болуп атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыргыз Билим Берүү Академиясынын, Билим Берүү Министрлигинин атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кайрылып туруңуздар, байланышып туруңуздар. Мен байланыш данныйларымды сиздерге азыр көрсөттүм. Ошол аркылуу байланышып туруңуздар. Кандайдыр бир жакшыртуу боюнча сунуштарыңыздар болсо, тартынбай жазып туруңуздар. Дагы бир нерсе кошумчалап кетейин. Урматтуу мугалимдер, информатика мугалимдери, Кыргыз Билим Берүү Академиясы, Республикалык мугалимдердин билим берүү өркүндөтүү институту, номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеби лицейи бирдикте иштейбиз да. Эгерде кайсы бир жаңылыктар болсо, биздин мектептин астында эксперименталдык бир байкоодон өтүп, анан жакшы жерлери айтылып, жаман жерлери толукталып, мына ушундай бирдиктүү иштеп аракет кылып атабыз. Эгерде информатика предмети боюнча азыр вебинар уюштурулуп атат, кандайдыр суроолор болсо кайрылгыла, жазгыла, биз жардам бергенден эч качан качпайбыз. Себеби бизде көп нерселер жасалды. Ошон үчүн мен сиздерге айтып атам да. Убакыт соңуна келди. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат. Үчү дагы неме? Үчү анан неме?